Дабагер көрсөтүүсү ден соолукту чыңдоо, оорунун алдын алуу багытында сиздерге маалымат берип келет. Көрсөтүүбүзгө көрүүчүлөрүбүздөн көптөгөн суроолор келген. Дабагердин бүгүнкү чыгарылышында сиздерден келген суроолорго тиешелүү дарыгерлерден жооп алып бергенге аракет кылганбыз. Анда биринчи суроо. Жаш балдардын эриндеринде өсүүчү ашыкча өсүндүнү канча жашта кыркууга болот жана жаш балдар тиш жууган мезгилде тиш пастасын жутуп жиберүү канчалык деңгээлде зыяндуу деген суроо менен кайрылышкан. Бул суроого тиш дарыгери Асель Жаанбаева төмөндөгүдөй жооп берген. Балдардын ылдыйкы эринин астында атайын өсүндү челчик ушундай эме менен төрөлүшөт. Бул ушул табияттын берилген атайын өзүнүн өзгөчөлүгү. Анын эч кандай коркунуч жери жок. Кээ бирки балдар 3 айынан баштап хирургдардын көзөмөлү менен кесилип калат. Кээ бирки балдардыкы 4-5 жашына өзүнүн аң сезими келип түшүнгөн убакта кесилет. Анын кесилгенин мен туура деп эсептейм. Себеби кесилбегенде эки тиштердин ортолору бирикпей калышы мүмкүн. Кийинчерээк ушундай аномалия өзгөчөлүккө алып келет. Эрте кесилип калса, анда ортодогу пластинкасы жабылып, тиштери түз болуп чыкканга мүмкүнчүлүк берилет. Тиш жууган учурда кичинекей балдар көбүнчө пастасын жутуп алышат. Ал эч кандай коркунучтуу зыянчылыгы жок. Себеби ВОЗ мамлекеттик ушул эме чыгарып аткан учурда атайын ушундай көзөмөлдөрдү, атайын текшерүүлөрдү өтүп, анан кийин балага атайын берилет. Бул жутулганда эч кандай зыяны болбойт организмге. Азыр наоборот алар ар кандай даам менен чыгарышат, мисалы клубника же банан же шоколад же чтобы балдар ошону менен жууп, көнүп, ошого эме ынтылып, ошу менен жууп тазаласам болот экен деген эме менен кызыгуу менен жуушат. Ал эми кийинки суроо жүрөк боюнча. Саламатсыздарбы? Жүрөк ооруганын кантип билүүгө болот? Кандай белгилери бар деген суроо менен кайрылышкан. Көкүрөк тарабында оору пайда болот. Ал оорулар ар кайсыл мүнөздөлүшү мүмкүн. Кээ биркилер сайгылашып оорушу мүмкүн, кээ биркилер мыжыгып оорушу мүмкүн. Кээ биркилери мындай бир кысып, денени кысып, көкүрөгү ооруп, анан ал сол колго бериши мүмкүн, жана далыга да бериши мүмкүн. Бул учурларда албетте дарыгерге кайрылуу керек. Дарыгерге кайрылып, ал жерде ЭКГ тартылат, эходон өткөрүлөт, ал жерде бул бат эле маалым болот. Бул жүрөк оору менен ооруп жаткандыгы же оорубай жаткандыгы. Эгерде инфаркт ала турган болсо, албетте бул учурда тез жардам кызматын тез чакырып, эгер ушул оорулар, мен айткан оорулар бат күчөгөн болсо, анда тез жардамды бат чакырышууга туура келет. Эгер бат чакырып калса, ал учурда даже инфаркттын алдын алып, инфаркттан сактап калууга да мүмкүнчүлүк бар. Ошол кан тамырларынын ичинде майлардын уюп калышы, бляшка деп коебуз да, ошол майлардын уюп калышы, кандын өзүнүн коюлушу, ошолордун баары бирип келип адамдардын жүрөктөрүндөгү кан тамырлары, негизи эле баардык организмдеги кан тамырлардын өзгөрүшүнө алып келет дагы, ошол адамдардын жүрөктөрүнүн иштешине кыйындай баштайт. Ошонун эсебинен адамдарда жанакы жүрөк оорулары пайда болот. Ошол жүрөк оорулорунун пайда болгондордун бирден бир себеби ошол биринчи очередь биздин тамактарыбыздын, ичкен тамагыбыздын майлуулугу, ошол тамактардын ачуулугу, ошол эле биз жеп аткан тамактардын түрлүүлүгү болот да. Биздин кыргыздардын өзлөрүнүн улуттук тамактарынын көбүнчөсү ошо май менен байланышкан болгондуктан алар көп убактарда ошо кан тамырларынын ичинде бляшкалардын пайда болушунун себебинен ушундай оорулар пайда болуп атат да. Экинчи себептери бул биздин азыркы мезгилде күндөн күнгө көбөйүп бараткан биздин тамеки, чылым чеккендик. Бул чылым чеккен кишилердин кан тамырлары дагы ошончолук катуу боло баштайт дагы. Алардын давлениелери көтөрүлүп, алардын жүрөк ооруларынын дагы көбөйүшү ошондон болот да. Дагы бир себептердин бири бул биздин адамдардын азыр салмактарынын көбөйүшү. Канчалык салмак көбөйгөн сайын ошол адамдын кыймыл аракети да азая баштайт.
или наоборот кыймыл аракет азайган сайын адамдар толо баштайт деген сөз да. Ошол канчалык адам толук болгон сайын ошончонун баарын организм кан менен камсыз кылыш керек да. А если основной биздин негизги кан тамырларыбыздын баары жанакындай пляшкалар менен өтүп атса, майда кан тамырлардын иштеши дагы андан бетер кыйын боло баштайт. Ошон үчүн биз ошол көбүрөөк семирбегенге аракет кылышыбыз керек. Көпчүлүгү бул дарт менен ооруп, бирок дарыгерлерге кайрылуудан тартынамын деген замандаштарыбыз бар. Геморрой оорусунун пайда болуу себептери туурасында билгим келет деп кайрылышкан. Эң алгачкы себеби бул ич каткан, ошондой эле ич өткөн. Экөө бирдей геморройду пайда кыла алат, кылат да. Андан тышкары айтып коет малоподвижный образ жизни. Көп кыймылдабай, көп отуруп. Азыркы заманда илим техниканын, компьютердин өнүккөн заманында көпчүлүк иштердин бүт баарысы компьютердин негизинде бүтүп калган. Азыркы убактагы ковид оорусуна байланыштырганда деле мектеп окуучулары, жогорку окуу жайларынын студенттеринин бүт баарысы компьютерде отурушуп онлайн даярданыша баштады да. Анан кийин азыркы замандын дабыр жетишкендиги телефондор. Жаш балдардын көпчүлүгү эле телефон менен отурушат. Тигини кылбайсыңбы, муну кылбайсыңбы деп ата-энеси урушса, туалетке кирип отуруп алат, мен туалеттемин деп телефондорун чукуп отурушат, туурабы? Мунун бүт баарысы дагы бир кошумча себеп болуп кетти да, ушу көтөнчү оорулардын көбөйүшүнө бул дагы бир өзгөчө бир себеп болуп кетти. Ал эми бул суроо менен көбүнчө ата-энелер кайрылышкан. Жаш балдардын денесинде пайда болуучу чакалай эмнеден улам пайда болот? Балдарда иммунитет ылдый түшүп калганда, анан тамак ашчы өз убагында жакшы жебесе, авитаминоз болгондо, анан кичинекей балдар баягы өз убагында баягы каралбай калса, тамактын астына колун жуубай калганда, бул балдар бири-биринен жугат да. Ошондо жанакы личная гигиена деп коет, өздүк гигиена, постельныйбы же өздүкпү, ошону өз убагында алмаштырып турса, балдар өзүнчө, баланын жаткан жери өзүнчө болсо, ата-эненики өзүнчө болгондо, бул дагы турмуштук эме дагы көп ролду ойнойт. Бул дагычы, бул глисты деп коет, ошо болгондо дагы. Анан өз убагында от гельминтов, от глистов таблетка берип, ошо уже проявляться да, жанакы бизде айтып коет да, жатаарда түнчүнө тишиң кычыратабы депчи, бул да бир белгиси. Анан мо колдунчу, мо подушечка деп коет го, бул дагы эметип баштайт. Манжаланын баштактары ушулар эметип баштайт. Анан жана беттер, бирле бет эмес же, бул денелер дагы ак болуп кетет да. Жанакындай, силер айткандай, ак чакалайдай болуп кетет да. Бул баланын иммунитетин түшүп кеткени, анан организмде жанакы желчный протоктордочу ошо глисты, ошолордун көбөйүшү ушу белгини алып келет. Анан кээ бирлер кичинекей бала аябай эле жөтөлө берет, аллергический кашель. Анан педиатрларга барып лечение, ошонун жумурткалары дыхательный путька өтүп кетет, анан бала жөтөлө берет, анан педиатрлар анан жанакындай кылып эме кыла берет да, ошо глисттердин көбөйүп кетиши ушундай белгилерди алып келет. Анан 2-3 күндө кишечник ичи катып калат баланын. Бүгүнкү күндө варикозду кандай аныктоого болот? Операциясыз варикоздон толук дарыланууга болобу деген сиздердин сурооңуздарга дарыгердин жообун сунуштайбыз. Бизге келген ооруларды биз ошо тез аранын ичине жаткызып, аппаратка салып, текшерип, эң биринчи ошо биринчи көрөбүз оорулуу келгенде. Анан өзүбүздүн атайын пробаларыбыз бар, аларды текшерип көрөбүз, пробаларды салып. Андан тышкары азыр эми ультразвук деген аппарат көп, ультразвукка салабыз дагы, текшеребиз. Кандай варикоз, эмне болгон варикоз, эмне негизинде келип чыккан варикоз, клапандар иштебей калып варикоз пайда болдубу? Же болбосо жанагы кыздар айтпадыбы, мынакей, беременность убагында, кош бойлуу убагында варикоз болуп калды деп. Андай убактында варикоз болуп калышы мүмкүн. Же болбосо ичинде бир мындай жанагындай образованиялар болуп, ошо тиги өйдөгөстөй варикоз айтпадым, жүрөктөгөстөй канап келет деп. Ошо жерде ичинде жанагы малый таста объемный образованиялар болуп калышы мүмкүн, миома болуп калышы мүмкүн, чоң размердеги. Ошолор жанагы түтүкчөнү жаап үстүнөн мындай базып, кандын жүрөккө келишин базаңдатып коет да. Ошо жерден да тромб болуп калышы мүмкүн, варикоз чыгып калышы мүмкүн. Анын причиналарын айткандан кийин биз ал кишини
обязательно мындай ультразвук деген аппаратка салып, мынакей жерде жана көрсөтүп кетпедим бе, аппаратка салып, варикозный веналардын баарын көрүп туруп анан кийин кандай кылсак, эмне кылсак, кантип жардам берсек деген эмеге келебиз да, тыянакка келебиз дагы. Анан кийин сүйлөшүп, кайсы маалда убактыңыз болгондо, биз эле варикоз тромб жок болуп турса, эртең эле кел операция кыла калабыз дебейбиз. Качан убактың болгондо, качан возможностьң болгондо ошондо келесиң, обследовать этебиз, анан колдон келген жардамыбызды беребиз дейбиз. Жайдын келүүсү менен эс алууга чыгабыз. Кене чагып алган учурда эмне кылуу керек? Мен кээрлери келет да, мен кене чагып алдым, эмне кылам деп, анан ошолорун алып берип туруп, анан аяктан изилдетип, анан ошол кандай клеш, кандай кене экенин билгенден кийин биз жанагы ошол оору баш үчүн атайын иммуноглобулин деген бар. Кененин ошол алдын алыш керек, кене оорусунун, кене энцефалитин алдын ала турган, эгер убагында жаза албай калса, эгер иксодовый чагып анын убагында жаза албай калса, ошол иммуноглобулин, то бул жаран сөзсүз түрдө ооруга чалдыгат. Оору ошентип кене чыккандан кийин инкубационный период деп коебуз. Бул кене чыккандан оору калганга чейинки мөөнөт да. Ошол мөөнөт 7 күндөн 30 күнгө чейин созулат. Эгерде биздин жаран 1-майда тоого барса, ошол 1-май күнү чагып алса, 7-майдан 30-майга чейин ушул аралыктын ичинде ооруп калышы ыктымал да, ошол кене энцефалити менен. Ошон үчүн чагар саат, муну деген көп создуктурбай, канчалык эрте иммуноглобулин жасалса, ал ошончолук эффективдүү болот. Эгер кеч жасалып калса, то бул чаккан жаран ооруга чалдыгып калышы мүмкүн. Жанагындай өтө коркунучтуу дагы түрлөрү бар, ысытма түрү бар. Ал ысытма түрү жеңилирээк өтөт, температура болуп 38-39 болуп, анан биз аны инфекционный биздин жугуштуу оорукананын атайын бөлүмү бар. Ошо энцефалит менен келгендердин өзүнчө бөлүмүнө жаткырып дарылайбыз. Көбүнчөсү бир 10-15 күнүн ичинде сакайып кетишет. Ал эми менингеалдык түрү, дагы энцефалиттик түрү бар, менингеалдык түрү бар, анан кийин полимиелитный түрү бар, анан полирадикулоневриттик деген түрлөрү кездешет бул оорунунчу. Ошол менингеалдык, менингоэнцефалиттик, жанагы полимиелиттик түрлөрү бул өтө коркунучтуу оору болуп эсептелет. Анткени себеби бул баш ошол жанагы уулуу заттар, ушу кененин бөлүп чыгарган уулуу заттары баш мээсинин жумшак чел кабыкчаларын, жүлүндүн өзүн жабыркаткан себептен бул жанагы температурадан тышкары баш ооруп, кусуп, көңүл айланып, жанагынтип жүлүнүнө эгерде жана моюн жүлүнүнө кирсе, то жарандын эки колу тең иштебей калышы мүмкүн. Орсок тиш жана кыйшык тиштер тубаса чыгабы жана бул тиштерди жулуп салууга болобу деген суроо менен кайрылышкан. Эми ортодонтияда жанагы биз орсок тиш, кыйшык тиш, туура эмес жагы өсүп калган, же болбосо туура эмес кеткен деп койгонубуздун себептери аябай көп да. Көп себептердин ичинде биздин кыргыздардын жанагы кенебестиги да. Сүт тиштерди дарылап кереги жок. Бул сүт тиштер сыроно түшөт, ордуна кайра жаңы тиштер чыгат, ошолору жакшы чыгат деп коюп, сүт тиштери кичине кариес болгондон баштап эле жулуп баштайбыз да. А бул жулуп баштаганыбызда негизи бизде организм ушундай өнүгүш керек да, баары керек деген нерсе мененчи. Сүт тишибиз да керек, туруктуу тишибиз да керек дегенчи. Сүт тишибиз өзүнүн убактысы келип, өзү алмашып, ордуна кайра жаңы тиш чыккычакты жактын ичинде туруш керек. Себеп дегенде ар бир сүт тиш өзүнүн артында келе жаткан туруктуу тишине орун кармап турат. Эгерде биз аны өзүнүн убагына мурун алып койсок, кичине мурунураак чыккан жанындагы тиштер анын ордун ээлеп калат дагы, тигил тиш чыгып келген кезде ордунда тиши орду жок болуп, анан кийин жанагы же тилиң көздөй, же жагың көздөй чыгып баштаган ошондон. Балдарыбыз соска сорот.
Мына мен айылдарга барып көрсөңөр, айылдарда жана кичинекей пустушкаларды эмес, килейген жана бөтөлкөгө кийгизилген соскаларды 5-6 жаштарына чейин соруп жүрөт да. Негизи соска дегенди биз 1 жашка чейин гана сордурушубуз керек, 1 жаштан кийин уже сосканы сорбош керек. Себеби балдардын жаактары кемирчек, жаактары мындай жумшак. Анан кийин соска сорот. Сосканы эптеп-септеп алдырып койсок, ордуна бармагын соруп баштайт, же болбосо телин соруп баштайт дегенде, ошонун баары жанагы жумшак жаактын өсүшүнө таасир берип, туура эмес өсүп баштайт, жанагы туура эмес прикустар башталат. Кийинки суроого кезек берсек, чач тарачканада иштеймин. Бутум кечиндеси ооруйт. Кандай кеңеш бересиздер деген суроо менен кайрылышкан. Жанагы адамдарды тейлеген мекемелерде дайыма кечке бутунда турушат эмеспи? Ошол салондо парикмахерскийде иштегендер көбүнчө кечке чейин 8 саат, 10 саат, 12 саатка чейин тикесинен тик турат. Ошон үчүн үйгө келгенде бул жай мезгилинде, эгер жайкы мезгил болсо, жумуштан келип бутун ванна жазат, муздак суу менен ванна жазап, анан кийин үйдө бирөө жарым боло турган болсо, подушканы коюп, бир өзүнүн денесинен бийигирээк кылып коюп туруп, анан буттун учунан, баш бармактын учунан жанагы булчуңеттерге чейин, тизеге чейин массаж кылыш керек, сүрүү массажын кылыш керек. Себеби кан тамырлардын кан айлануусуна жардам бериш керек да, ошондо жанагындай ишиктер болбойт. Анан кийин кыш мезгилинде наоборот, жылуу суу коюп, жылуу сууга ванна жасап, ошондой эле массаж кылып, ошондой эле абал коюш керек. Минимум 15 минут, максимум жарым саатка чейин. Постоянно туруп иштеген үчүн бутта варикоз болот аларда. Аларда деле остеохондроз оорусу, постоянно жел, фен менен иштеген кыздарды көрүп атпайбызбы баары? Постоянно колу бир эмеде иштелет. Ошондо неврологический, остеохондрический, ошондой оорулардын баарын алып келет, постоянно оорушат. Алар анализ берип, общий анализ берип, гемоглобинди сактап туруш керек, өзүн карап анализден өтүп. Кулакка көп убакыт бою кулак чынтагуу кулактын өнөкөт оорусун пайда кылбайбы? Бул азыр эле уже өзүнүн немесин берип атат, таасирин. Себеби азыркы жаштар өспүрүм курактан баштап наушник колдонгону уже 18-20 жашка келгенде эле кулактын угуусунун курчтугу тозуп асая баштайт. Бу дагы жанагы көз менен кулактын курчтугу бара-бара эрте ошондой проблемалар, кулактын угуусунун пасаңдаганын, жана орусча тугоухость деп коет. Алар дагы жашарышы мүмкүн, бир 25, 30, 40 жашка барганда алар слуховой аппарат кийип калышы да мүмкүн. Бүгүнкү көрсөтүүбүздө сиздердин сурооңуздарга дарыгерлерден канааттандырарлык жооп алып бердик деген ойдобуз. Дени сак болот, бул күчтүү мамлекет. Ден соолукта болуңуздар.